Кыргыз эстрада ырчысы Анжеликанын сүйүктүү мырзасы дайыма кызыгууну жаратып келет. Бирок ырчы айым жеке жашоосун эч качан ачыкка чыгарбасын айтат. Жеке турмушумду эч качан ачыкка чыгарбайм. Ичи өрттөнүп, жеке турмушун эттей албай, ушак чыгаргандар айтпаганды айта берсин. Эки бойдок бири-бирин тапты. Болду. Актриса Назира Айтбекова жалгыз бой келинге төшөк маселесин сунуштаган эркектер боюнча пост жазып бөлүштү. Жаңы ажырашканда эркектерден жабыла ушундай сунуш түштү эле жек көргөм, иренжигем, бизге сайган намысыңарга тийген постторду жазгам, ыйлагам, намыстангам, өрттөнгөм. Ушул видеону көрүп, көзүмөн жашым тегеренип кетти. Бул өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Айдана Деканын бир тууган агасы ырчы Канат Деркинбаев жубайы менен ажырашканын Instagram баракчасы аркылуу ачыктады. Ырчы мырза жеке жашоосу боюнча суроолор көп келип жаткандыктан бул постту жазууну туура көргөн. Бүгүнкү менин постум башка постторумдан айырмаланат. Себеби сиздерден менин жеке жашоом, үй-бүлөм туурасында абдан көп суроолор келип жатат. Андыктан бүгүн ошол нерсеге чекит коеюн деп чечтим. Жашоо турмушта өйдө ылдый болот экен. Бардыгы биз ойлогондой болсо гана. Биз 2 жылдан бери чогуу жашабай калганбыз. Быйыл жубайы менен үй-бүлөлүк жашоо жолубуз 2 тарапка бөлүнүп, мыйзам түрүндө ажырашып кеттик. Айта берсем сөздөр көп. Туура түшүнүңүздөр. Эми мага үй-бүлөлүк абалым туурасында суроолоруңуздар токтойт деп ойлойм. Жана өтүнөм. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрман, эгерде сизге видео жакса, дагы ушундай кызыктуу маалыматтарды, видеолорду көргүңүз келсе, анда биздин каналга атталыңыз, лайк басыңыз, жана видеону досторуңузга бөлүшкөндү унутпаңыз.